Мельченко атындагы окуя, Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгына карата ишке берилген социалдык объекттердин катарында Ак Суу районунун Орлиное айылында жаңы 150 орундуу мектеп ачылды. Жаңы мектеп 85 миллион сомго курулган. Эми окуучулар заманбап, бардык шарты бар жаңы билим уясында окушмакчы. Жаңы мектептин спорт залы, тамактануучу ашканасы, эмгек класстары бар. Мындан тышкары дааратканасы ичинде жайгашып, окуу класстары жаңы эмеректер менен камсыздалган. Азыркы мезгилде 240 бала билим алат. Буга чейин мектебибизде эски мектебибизде 120 балалык болчу. Бирок ошол мектепте 240 бала билим алып келишти. Азыр окуучуларыбыз 2 кезмет менен окушат. Мугалимдерибиз жетиштүү бардык предметтер боюнча. Окуучулар буга чейин эски мектепте билим алып келишкен. Айыл жергесиндеги бардык шарты бар заманбап билим уясынын ачылышы окуучулар үчүн, айыл тургундары үчүн да кубанычтуу болууда. Бүгүн мектебибиздин ачылышы болду. Ошого аябай сүйүнүп атабыз. Ушу жаңы мектебибизде жаңы билимдерди алып, ушул жакта жакшы нерселерди ниеттерибиз менен бүтүрүп кетебиз деп аракет кылабыз. Биздин балдар чакабызга ушунчалык камкордук көрүп, жаңы мектеп ачылып берип атканына биз айыл башчысына, айыл өкмөткө баардыгына рахмат айтабыз. Балдарыбыз ак жолтой школ болсун. Уш жерден балдарыбыз, небере чөбөрөлөрүбүз агарып, көгөрүп, айылдын көтөрө турган жакшынакай жаштарынан болсун. Ак Суу районунун Амельченко атындагы орто мектебинин имараты 1970 жылы курулган. Буга чейин окуучулар авариялык абалдагы эски мектепте 2 нөөмөт менен билим алып келишкен. Жаңы мектептин курулушу өткөн жылы башталган. Бакберди Баязбеков, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.